кыямат күнгө чейин адам баласын бактылуу кылыш үчүн, дүйнөсүн, ахиретин оңдош үчүн Алла Таалам пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям аркылуу түшүргөн китеп да бул. Бул Кур'ан пайгамбарыбыздын жүрөгүнөн башка дагы 2 жерде сакталган. Бири Лаухул Махфузда, бул Алланын сөзү болгондуктан Алла Тааланын сөзү махлук эмес. Ошондуктан бул эзелтен бар болчу бул китеп, Кур'ан. Туура пайгамбарыбызга түштү, бирок бул китеп эзелтен эле бар эле да. Ошон үчүн бул китеп Лаухул Махфузда Алла субханаху ва таала лаух сакталган тактайында эзелтен эле бар эле. Бал хува Кур'анун маджид фи лаухи махфуз. Лаухул Махфузда 2 жолу түшкөн Кур'ан. Биринде Байтул Изза. Байтул Изза деген асманда периштелердин ибадат кыла турган жайы бар. Ошонун аты Байтул Изза деп коет. Экинчи аты Байтул Маъмур. Периштелер таваф кыла турган, периштелер ибадат кыла турган Меккедеги Алла субханаху ва тааланын Байтулла Каабасынын түп-түз тушма-туш асмандагы периштелердин кыбласынын аты Байтул Маъмур, Байтул Изза деп коет. Лаухул Махфуздан Кадыр түндө, бир түндө толугу менен Кур'ан-ы Карим ошол жерге түшкөн. Экинчи ирет Лаухул Махфуздан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга 23 жылда акырын зарылчылыкка жараша адамдардын жөндөмдүүлүгү, салахияты, истидаты Аллага баш ийип, Алланын өкүмүн аткарууга жараша 23 жылда толуктап түшкөн. Демек 2 жолу түшүп атат. Лаухул Махфузда экен бул китеп. Байтул Изза, Байтул Маъмурга түшүп атат. Экинчиси бул жерден Лаухул Махфуздан жерге түшүп атат. Эмне үчүн 2 жолу түшүрдү? Аллама Заркани рахматуллаху алейхи айтат, эч кандай шек, күмөн болбош үчүн Алла субханаху ва таала ушунча 2 жолу түшүрдү. Кээ бир алымдар айтат, биринчи Алла Таала ушу Байтул Маъмурга түшүргөнүн максаты периштелерге айтуу. Айжа периштенин жок ибадат кылган жайы. Айерге түшүрүп не кылат Кур'анда? Айерге түшүргөнүн максаты периштелерге кабар берип, эй периштелер, Алланын акыркы китеби бул. Жердин үстүндөгү жүргөн адамдарга хидаят үчүн түшүрүлө турган китеп. Периштелерге ушуну айтыш үчүн Алла субханаху ва таала периштелердин ибадат кыла турган жайына түшүрүп, өнүн максаты ушу деген да. Экөө тең Кур'ан-ы Каримде. Кур'анда Алла субханаху ва таала айтат: "Ба'да аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Инна анзалнаху фи лейлатил кадр." Албетте биз түшүрдүк Кур'ан-ы Каримди Кадыр кечесинде. Демек, толугу менен бир жерде Кадыр кечесинде чыгат. Кадыр кечеси Рамазан айынын ичи. Кадыр кечесинде түшүүсү, Рамазан айынын ичинде түшүүсү талашсыз. Бирок Рамазан айынын кайсы күнүндө түшкөн талаштуу. 19 дегени бар, 21 дегени бар, 23 дегени бар, 27 дегени бар. Бул талаштуу. Бирок талашсыз маселеси Алла Таала Кур'ан-ы Каримди Рамазан айынын Кадыр кечесинде түшүргөнү бул талашсыз. Тарыхы талаштуу. Себеп Кадыр кечеси Рамазан айынын түндөрүнө жашырылган. Ал алмашып турат.
Эми Кур'ан-ы Каримде Алла Субханаху ва Тааля эмне үчүн түшүрдү? Шахр Рамадан унзила фихил Кур'ан худан линнас ва байинатин минал худа вал фуркан. Рамазан айда Кур'ан-ы Карим түшүрүлдү. Бардык адамзатка туура жолду көрсөтүш үчүн. İnsaniyatın barına бактылуулуктун жолун көрсөтүш үчүн, тазалыктын, аруулуктун, оңолуунун, ийгиликтин, дүнүйөнүн дагы ахиретте бейиштин жолун көрсөтүш үчүн Алла Субханаху ва Тааля Кур'анды түшүргөн. Бир эле арабтарга, бир эле пайгамбарыбыздын дооруна, бир эле бир жашоонун бир кандай бир өзгөчө байларга, жок. Адам заттын баарына түшүргөн. Эркектерге дагы, аялдарга да. Пайгамбарыбыздын дооруна да, кыямат күнгө чейин эң акырында келе турган инсанга дагы. Кур'ан-ы Карим түшүүсү худан линнас бул бир. Ва байинатин минал худа вал фуркан. Жана ачык айкын аламат белгилерди, хидаяттын ачык айкын белгилерин Алла Субханаху ва Тааля көрсөтүш үчүн вал фуркан ак менен караны ажыратыш үчүн Кур'анды түшүргөн. Пайда менен зыянды, бейиш менен дозоктун жолун Алла Субханаху ва Тааля ачык айкын көрсөтүш үчүн ажыратып фуркан дейт буну. Кур'анды ошон үчүн түшүрдү. Мынакей. Кур'ан ачык айтып берет. Бул караңгы жол, бактысыз жол, дозоктун жолу, шайтандын жолу. Бул ак жол, бактылуу жол, Алланын жолу, бейиштин жолу. Ва хадайнаху надждайн. Наджд деп коет, кокту болот го, ошонун чокусун наджд деп коет. Биз адам баласына эки жолду көрсөттүк. Ачык. Хадайнаху, яни даллална, аудахна. Биз ачык, айкын адам баласын жаратып туруп, тандоосуна койдук. Мынакей, бейиштин жолу, мына дозоктун жолу, ачык айкын көрсөтүп койдук. Hal ata alal insan hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Wa hadaynahu sabila imma shakira wa imma kafura. Kur'an жаттайсыңарбы? Алла Таала айтат, инсандын башына ушундай бир мезгил өткөн, инсан эске алына турган нерсе эмес эле. Инсандын аты жөнү жок эле. Бир учурда мени эч ким тааныбайт эле. Сени эч ким тааныбайт эле. Ушундай өңдү, түстү, ушундай улуттан, уруудан, ушу жерин эч ким билбейт эле. Алла айтат, сени эч ким тааныбайт эле. Сен жок элең. Сени биз ата менен эненин аралашмасуусунан жараттык. Амшаж, яни ахлат, мухталат. Мимма эр-раджул вал мар'a. Эркек менен аялдын, ата менен эненин аралашмасуусунан жараттык. Набталихи, биз аны сынаш үчүн. Биз аны сынайбыз, адам баласын сынайбыз. Ва жаалнаху самиан басира. Ошо бир тамчы сууга, Аллаху акбар, тамчы сууда 40 күн эненин ичинде бир тамчы суу эле болуп турган, эчтекеси жок. Андан кийин 40 күн канга айланган. Эч сүрөтү жок. Сүрөтү жок. Андан кийин 40 күн коюланган кан, чайнала турган этке айланып, ошол жерде анан кийин самиан басира. Алла Таала ошондо этти тешип көз чыгарды. Шакка басараху ва шакка самаху. Ошо бир эт, бир муштум этте, жана эчтекеси жок да энди. Пластилин да мындай. Тешип көз чыгарды. Тешип кулак чыгарды. Алла Тааланын кудурет. Өзү сүрөттүчү сууга тартып болбойт да. Мынага сүрөт тартсаң болот.
жыгачка сүрөт тартсаң болот, ташка сүрөт тартсаң болот, кагазга, дубалга сүрөт тартсаң болот. Түшүнүктүбү? Кийимге сүрөт тартсаң болот. Сууга бир челек сууну алып кел дагы сүрөт тартчы, тартасың. Сүрөт тартып көрсөң? Бул Аллах субханаху ва тааlanын кудурети. Атанын белинен чыккан сууга сүрөттү Аллах гана тарткан. Аллах гана тарта алат. Уламалар айтышкан, субханаллах, Алла Тааланын аты Мусаввир. Сүрөт тартуучу. Алла субхананын аты эмне экен? Юсаввиру фил архами кайфа яша. Эненин жадынын ичинде Алла кандай кааласа ошондой сүрөт тартат. Фи зулумати салас. Дүйнөдөгү адамдар жарыксыз эч нерсе кыла албайт. Алла Таала адам баласын караңгылыкта жараткан. Жарыксыз. Бир эле эмес, 3 караңгылыкта. Эненин ичи, жадындын ичи, жана планцет деп коет. Адамдын ошол түйүлдүктүн өзүнүн не деп коет биз? Мешочек бар да? Бир нерсе кабык деп коет, шел. Ошонун ичинде 3 караңгылыктын ичинде Алла Таалам жаратып атат да. Сууга сүрөткө тарткан Алла субханаху ва таала өзү. Мына сүрөттөрдү Алла берген бизге. Мынаны атаң берген эмес, апаң берген эмес. Түшүнүктүбү? Сен бир туугандарың бар. Сен акаң бар, укаң бар. Ошо сага бирок окшобойт да. Ошол эле ата, ошол эле эне, ошол эле ата эненин суусу, ошол эле ата эне башка артылашкан жок. Бирок өңүң окшобойт. Ата эне ушул жерден ачык билесиң, ата эне сүрөт тартуучу эмес. Ата эне каш берүүчү эмес. Кирпиктерди тизген Алла. Көздү көрө турган жарата Алла. Бүгүн. Бүткүл дүйнөдөгү адамдар адамды мээсинче, мээсин көрүштү. Мээни көрдү, ачык көрүштү. Бирок мээнин иштегенин түшүнгөн жок. Бүгүн дүйнө технологиясы мээни көрдү, бирок мээнин иштегенин түшүнгөн жок. Түшүнбөйт кыямат күнгө чейин. Дагы Аллахны түшүнөйүн деп атышат булар. Аллахны каяктан түшүнөсүң, сен өзүңдү түшүнбөй жүрөсүң. Вараул вара ла тудрикул абсар ва хува юдрикул абсар ва хува латифул хабир. Аллаху ал-захир, Аллаху ал-батин. Алла субханаху ва таала каяктан түшүнөсүң сен? Бүгүн адамдар көздү аңтарып, операция кылып, көрүп, карасын, агын ажыратып, биринчи, экинчи, үчүнчү кылып бардыгын көрүштү. Бирок көз кандай көрөт түшүнгөн жок. Кудум ушундай эле кулакты дагы, башталгыч жагы, ортосу, наркы, ички тарабын бардыгын операция кылып көрүштү. Бирок укканын түшүнгөн жок. Тилди анали кызыгына берип, бирок үн кандай чыгат түшүнбөдүм. Адамдын денесин канчаны кылды, бирок рух эмне түшүнгөн жок. Буну түшүнбөйт. Буну пайгамбарлар келип айтат. Бул акылдан жогорку сезим болгондуктан, акылдан жогорку сезимдин атын вахи деп коет. Вахи аркылуу келет. Алла Таала пайгамбарларды тандады балдар. Пайгамбарлар кимдер? Руханияты эң күчтүүлөр. Ар ким пайгамбар бола албайт. Ким Алладан алып бендеге бере алса, ошол пайгамбар болот. Буну Алла Таала олар тандайт. Алла субханаху ва таала өзү тандайт. Дагы пенделерге жиберет. Алар Алладан алат. Ала турганга күчү жетет аларда, ошондо руханият бар. Пенделерге бере алат. Жараткан Алла субханаху ва таала
өтө көп нематтары менен адам баласын алхамдулилля жадыркан адам нематтарын. Эң улуу нематтар алымдар айтат экөө. Көз дагы немат, ден соолук дагы немат, ата эне дагы, бала чака дагы немат, амандык дагы, ырыскы, бардыгы немат, уйку дагы немат. Чарчаган дагы немат, уйку дагы немат. Субханалла. Чын-чынына келсекчи, ден соолук дагы немат, оору дагы немат да. Чын-чынына келгенде оору дагы немат. Хусейн ибн Имран радиаллаху анху. Бу киши, бу сахаба көп ооруч экен. Аябай көп ооруп калчу экен. Ооруганда Алла субханаху ва тааlanын тарабынан сый, периштелер зияратка келчү экен. Келип, саламын айтып, Алланын саламын жеткирет экен. Күндөрдүн биринде бу сахаба оорукчанын бардыгы эле билишет экен. Жакшы болуп калыптыр ден соолугу. Бирөө сураптыр. Ден соолук кандай десе, ден соолук жакшы эле го, бирок периштелер келбей калды деген экен. Ооруп атканда келип турчу экен да. Субханалла. Оорубай калганда периштелер келбей калды. Ана арманы дагы оорусам келсе экен дейт экен да. Ооруп алып рахатаган келет. Алла Таала мусулманга оору берет, ахиретте азаптабаш үчүн. Мусулмандын тиш ооруйу, ич ооруйу айырмасы жок. Мусулман өтө Алланын алдында кадырлуу да. Өтө кадырлуу. Пайгамбар ушунчалык кадырын айтты. Биз аны билбейбиз да. Аны пайгамбар билет. Мусулмандын кыжалат болгону дагы, чарчаганы дагы, кайгырганы дагы күнөөлөрүнө кафара дегенде. Чалынып кетсе деле, бутуна тикен тийсе, бутун ташка уруп алса, ушуга да күнөөсүнө кафара дейт. Алла ушунчалык жакшы көрөт экен мусулманды. Кичине кыжалат болсо эле күнөөсүн кечирет, күнөөсү болсо. Күнөөсү болбосо даражасын көтөрө берет экен да. Кафарат деп коет. Адам баласы кылса күнөө кечирилет. Даражат деп коет, кылса даражасы көтөрүлөт. Мусулман ушундай. Ажабан лил амрил муъмин. Момундун ишине таң калса болот да. Жар бардыгы абалы буга жакшы. Кичине неемат Алла Таалам берди, шүгүр кылат. Буга дагы жакшылык сабап берилет. Кыйынчылык келет, сабыр кылат. Буга дагы сабап берилет. Мусулман уткурбайт. Мусулмандын жашоосу да утукта, өлгөнү да утукта. Мусулмандын ден соолугу дагы, оорусу да утукта. Жараткан Алла Таала Хажатул Асаф рахматуллахи алейхи айтат эле, мусулмандын күнөөсүн кечириш үчүн бахана издейт дейт эле. Бир нерсеси бар экен, ушунун күнөөсүн кечире берейин дейт экен да. Баханадан түшүнөсүңөрбү? Себеп. Дерди издейт, күнөөсүн кечириш үчүн дейт. Ошон туугандар, эки улуу неемат. Азыркы айткан кулактын ушул башта жармашып турган өзүнчө неемат. Макулбу? Уккан өзүнчө неемат да. Көздүнчү ушул баштагы жайгашып турган өзүнчө неемат. Кээде көз жок болсо кичине куну эректей көрүнөт да. Макулбу? А көрүү өзүнчө неемат да. Көрүү өзүнчө неемат. Демек булар бардык неематтар, бирок эки улуу неемат. Биринчиси пайгамбарыбыздын бу дүйнөгө келүүсү, экинчиси адам баласына ыймандын берилүүсү. Эки улуу неемат. Лaqad manallahu alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayatihi wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma wa yuzakkihim. Чындыгында биз Алла Таала айтат. Laqad manallahu, Алла Таала өтө көп, өтө чоң жакшылык кылды. Манна ямунну, өтө чоң жакшылыкты айтат. Кайны кимге жакшылык кылды? Момундарга пайгамбарды жиберип, пайгамбардын бу дүйнөгө келүүсү Алланын чоң жакшылыгы. Улуу неематы пайгамбарыбыздын келүүсү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды Алла бүткүл ааламга райым кылып жиберип атат. Райымдуу жашоону үйрөт деп. Не деп?
ырайымдуу жашоону үйрөтүш үчүн. Жакшы түшүнүп ал. Пайгамбарыбыз келди. Ырайымдуу жашоону үйрөтүш үчүн, адам баласына башын ажыратыш үчүн эмес, байлыгы мүлкүн тартып алыш үчүн эмес, ырайымдуу жашоону бериш үчүн келди. Сиздер бири-бириңерге ырайымдуу болуп жашагыла. Ырайымдуулук кылганды үйрөнгүлө. Адамдарга эле эмес, жер бетиндеги жандыктын баарына ырайымдуулук кылгыла. Ирхаму ман фил ард, ярхамукум ман фис сама. Ар-рахимун, ярхамухумур рахман. Жер бетиндегилерге ырайымдуулук кылгыла деди. Ай. Асмандагылар силерге ырайымдуулук кылат. Ырайымдуулук кылуучуларга Алла ырайымдуу гана ырайымдуулук кылат. Ман лам ярхам ла юрхам. Ким ырайымдуу кылбаса, ага да ырайымдуулук болбойт. Биздин динибиз ырайымдуулуктун дини. Алла Таала эмне деп атат? Мынакей мусулмандарга пайгамбарыбызды жиберип туруп, өтө чоң жакшылык кылып атат. Ал пайгамбар келип 3 иш кылган. Биринчиси, Алланын аяттарын окуп, адамдарга даават берген. Экинчиси, адамдарга Кур'ан жана хадис, жосо Кур'ан жана Кур'андын сырларын үйрөткөн. Үчүнчүсү, аларды ички жан дүйнөсүн тазалаган. Жаман ойдон, жаман каалоодон, макулбу? Жаман ниеттен, көрө албасты куфур, ширк, бид'ат, хасад, мунафыктык, хуббул жах, хикд, ушулардын бардыгынан тазалаш үчүн керек. Ички дүйнөнү тазалаш үчүн керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын келүүсү мынакей ушундай болуу. Экинчи улуу немат иман берилүүсү. Балиллахи ямунну алейкум ан хадакум лил иман ин кунтум садиқин. Алла силерге жакшылык кылып атпайбы? Нематын тартып атат. Не деді? Силерге иманга хидаят берди. Иман келтирүүгө силердин жүрөгүңөргө алхамдулилlah хидаяттын нурун салды. Иман келтирсин. Ан хадакум лил иман. Хидаят берүүчү ким? Алла. Эмнеге хидаят берди? Иманга хидаят берди бизгечи. Ин кунтум садиқин, эгерде силер чынчыл болсоңор. Демек уламалар айтышат, бул эки улуу Алла Тааланын неmatына шүгүр кылып эле токтотуп калбайсыздан, шүгүрдү көбөйтүш керек дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын алхамдулилlah улуу неmatына шүгүрдү көбөйтүш керек. Алла нематын көбөйтөт. Биз алхамдулилlah бу нематка эгерде биз иманга бу көбөйтсөк, алхамдулилlah субхана ва таала нематын көбөйтөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир дуасы бар. Ибн Масуд разияллаху анху риваят келтирет, Абу Дауд шарифте. Салам бергенге чейинки дуа. Намазда салам бергенге чейинки дуа. Табараниде салам бергенге чейин деген жери жок. Демек саламдан кийин дуа кылсаң деле болот. Намаздан башка учурда деле дуа кылсаң болот. Бирок саламга берге чейин дуа кылган, алхамдулилlah эң мыкты бул. Аллахумма аллиф байна кулубина ва аслих дата байнина вахдина субула салам ва наджина мин аз-зулумати ила ан-нур ва джаннибна al-фавахиша wal-fitan ma ظهر منها وبطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قابل لها وأتمها لك يا الله Allif bayna kulubina жүрөктөрүбүздү бир кылган. Жүрөктөрдүн бир болуусу өтө маанилүү, ошол эле кезде өтө кыйын. Адамдардын башы бир боло берет.
Ойлары bir бола беретін. Жүректері bir болу оңай емес да. Алладан сұрап атабыз, я Алла, біздің жүректерімізді bir қылғын деп. Алла Таала бұны өзінің немат қатары айтқан. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға мындай дейді: "Лау анфақта ма фил арди жамиан ма аллафта байна қулубихим, валакинна Аллах аллафа байнахум." Ей Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллам, егерде сен жер бетінде қанша байлық ұшыны сарттасаң, сахабалардың жүректерін біріктіре алмақ емессің. Бірақ Алла Аллардың жүректерін біріктірді дейді. Демек жүректерді біріктіруші бенде емес Алла екен. Пайғамбарымыздан Алла Таала нафи қылып отыр, сен біріктіре албайсың дейді. Пайғамбарымыз ушундай улуу, ушунча хидаяттың күнү чырагы болуп келип бириктире албаса, сиз биз ким? Жүрөктөрдү бириктирүүчү ким экен? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa bayna qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Барыңар Алла Тааланын арканын, мындайча айтканда динин, Куранын бекем кармагыла биригип, барыңар кармап алып өзүнчө кармап албай, жок. Вa'тасиму бихаблиллахи жами'ан, барыңар биригип кармагыла Куранды. Барыңар биригип кармагыла Алланын динин. Ва ла тафаррaqu, бөлүнүп жарылбагыла. Бөлүнбөгүлө. Эч кандай улутка, урууга, регионго, тилге, өңгө бөлүнбөгүлө силер. Вадкуру ни'маталлахи алейкум, Алланын силерге тартуулаган нематын эстегиле дейт сахабаларгачы. Иди кунтум а'да, силер мурда душман эмес белеңер. Сахабалар бири-бири менен душман эле, Аус, Хазрач, эмне деген бири менен душмандыктар эле. Фааллафа байна кулубикум, Алла жүрөгүңөрдү бир кылып койду го. Ушу Алланын чоң нематы го бул. Вааллафа байна кулубихим фаасбахтум би ни'матихи ихвана. Ушу Алла Таала жүрөктөрүңөрдү бир кылып койгон нематынын берекесинен бир тууган болуп калдыңар силер. Демек, бир туугандык жүрөктүн бир болгонунда башталат. Бул жүрөктү бир кылган Алланын нематы. Алладан башка эч ким жүрөктү бир кыла албайт. Намазда сурап атабыз, пайгамбарыбыз бизге үйрөтүп атат, өзү сурап атат. Алла биздин жүрөктөрүбүздү бир кылган. Ва аслих дата байнина, өз ара мамилебизди оңдогун, дурустагын. Мына бириз менен болгон мамилелерибизди оңдогун, дурустагын. Бизге исламдын жолдоруна хидаят берген, бизди караңгылыктан куткарып, жарыктыкка, нурга чыгаргын. Жана бизди, я Алла, бардык айберсиз иштерден, фитналардын ашкересинен да, жашырынан да сактагын. Жана бизге, я Алла, береке берген кулактарыбызга, көздөрүбүзгө, жүрөктөрүбүзгө, аял бала чакаларыбызга береке берин. Жана биздин тообубузду кабыл кылгын. Тообаларды кабыл кылуучу өзүңсүн, ырайым кылуучу өзүңсүн. Албетте бизди өзүңдүн нематыңа шүгүр кылуучулардан, ошо нематыңа саңа алкыш сано айтуучулардан, ушуларды, я Алла, кабыл кылуучулардан кылгын, жана ошо нематтарын бизге толуктап бергин деген дуа. Жараткан Алла Таалам баарыбызга тоофик берсин балдар. Адеп, медресени адеп кылгыла, устаздар да адеп, китептерди адеп, дайыма дарат болгон менен саркы кечки дуаларды эстегенде жаттайбы, окуйбы? Ушуларды кылгыла. Эрте мененки дуалар Аллахумма бика асбахнадан. Эмеге чейин сөзсүз болбоду дегенде 5-10 дуаны эрте мененки жана кечки дуаларды балдарга жаттатырып коюш керек. Булар сактануу, коргонуу дуа. Көбүнчө ахли илимдер, карылар Куран окуп, илим окуп, зикир дуаларды кылат. Бирок саркы пайгамбарыбыздан айтылган дуаларга эхтимам кылбайт. Ошо чоң зыян. Ошон үчүн иншалла саркы кечки дуаларга неме кылып койсок, өмүр бою пайдасы тиет. Аллахым бардык ушу балдарыбызды кары алым,
alamga dindi tarkatuvchi muttaqilerden kılsın. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azaban nar.